Жайын урматын жығылсам таяған, жауырып аяған жылдызды бері қыз болчу құрдаша. Жүрегімнің орылған сыр тұрады шағы, жетпей саға көңіл черкен қанша сыздады. Ажары жеңілбес, айға да теңілбес, алаңда ең сұлу қырғыз қыздары. Қареттері таң сияқты атсағылай, қылығынан еркелеген таппайын бір айы. Қайыңдай соналған, қанша бел бұралған, қырғыздан бір қызы маған лайы. Жүрегімнің орылған сыр тұрады шағы, жетпей саға көңіл шеркен қанша сыздады. Ажары жеңілбес, айға да теңілбес, алаңда ең сұлу қырғыз қыздары. Сен жылмайсаң ұялған сый көктөгін дайым, ұртыңдағы ұя жаңа сүйім сонайым. Қозғаған сезімде қырғыз қыз өзіңді апама апарып келін қылайын. Жүрегімдің орғасы тұрады шағы, жетпей саға көңіл жерген қанша сыздады. Ажары жеңілбес, айға да теңілбес, алаңда ең сұлу қырғыз қыздары. Үй бүлөлүк ОК радиосунда укугуңду бил радио баракчасы. Арбаңыздар дактуу угармандар, барыңыздарга ысык салам айтабыз. Жана Фейсбукта бизди көрүп аткан көрөрмандарга дагы кол булгалап коелу. Бүгүн сиздер менен чогуу мынакей жума күнү жолугушуп отурабыз. Барыңыздарга ысык салам. Үй бүлөнүн түйшүгү оор дейт. Ага бир кишинен алып жетпейт, ага 2 же 3 андан ашык киши көтөрүш керек дейт да. Анда келиңиздер барыбыз кол кабышкалы Кыргызстан деген үй бүлөбүзгө. Бүгүн биз укугуңду бил рубрикабызда сонун теманын тегерегинде сөз кылган турабыз. Дал ушул аялдарга карата зорду зомбулуктун Кыргызстандагы гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк кампания башталган. Анан мунун тегерегинде да сөз кылабыз бүгүн. Ал эми бизде бүгүн конокто Айжан Жуманалиева, адвокат, сиздер менен чогуу дал ушундай сонун суроолорго жооп берүүгө келип отурат. Куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Сиз дайыма айтасыз, эң сонун тема деп, бирок көп деле жакшы тема эмес, бирок аябай керектүү да. Мен бардыгын жакшы жакка көнүп кала алышам да, бардыгын жакшы деп элечи. Анткени айтылып атпайбы? Мисалы, эң жаман, эң түркөй элден кагуу жеген жакпаган адамдын дагы бир жакшы жагы болот дейт да. Анын сөз түрдө. Анан аны болсо мен сени сүйөм деп айтсаң, көз алдында өзгөрөт дейт да. Анысы кандай ар бир көйгөйдүн бир чыгуу жолун жакшы жагын көрсөк, жакшы. Анткени мынакей 16 күндүк ушундай бир кампания болуп башталды. Анан ага дагы биз дагы катышып, оюбузду калтырсак болот. Кандай дейсиз? Чоң рахмат. Сиз айтып атасыз, мынакей 16 күндүк кампания башталды. Бул дүйнө жүзү боюнча бүт мамлекеттерде ушундай 25 ноябрда ушундай 16 күндүк кампания башталат да. Бизде Кыргызстанда башталды. Анан силерге чоң рахмат ушундай проблемага өзүңөрдүн көз карашыңызды, анан өзүңөрдүн радио эфирди буруп, анан элдерге айтып берип аткансыз. Эми бул компания жөнүндө эмне деп айтып кетсек,
биз жыл сайын эле күнүгө эле биздин мындай мага окшогон адвокаттар, башка эле бейөкмөт уюмдар аялдардын укугун коргоо боюнча, балдардын укугун коргоо боюнча алар иштеп келе жатат. Бирок могу 16 күнүн ичинде мындай көбүрөөк түшүнүк берип түшүнүк берип, көбүрөөк маалымат берип, көбүрөөк мындай внимание уделять этип болушат да. Анан телевидениеден, радиодон, соц тармактардан ар кайсы жактардан көбүрөөк ушундай маалыматты бергенге аракет кылышат да. Эми биз ойлойбуз мындай көбүрөөк маалымат берип, анан көбүрөөк ушул жөнүндө айтсак, мындай эми ситуация өзгөрүлөт деп. Бирок эми жагдай өзгөрүлүп атат да. Мисалы биз өзүбүз делечи, көнүп калган адатыбызды кээде унутуп калабыз да. Анан бирөө айтып калса, кичине күлсөң болот, кичине жашоону жакшыраак кылып оңдосоң болот дегенде мындай өзгөрүлүп, ушундай кылышым керек турбайбы? Мисалы жолдо бара жатып деле таштандыны таштаба. Ооба. Көнүп калган адатыбыз менен таштап коюшубуз мүмкүн. Бирок эми кимдир бирөө таштаба да айтып турса, мына коом ушинтип анан өзгөрөт да. Бири-биринен акырындык менен жаманды айтпай жашырып, жакшыны жайып отурупчу. Бул жөнүндө айтып кетсек болот. Бизде мындай жана коопсуздуу шаар боюнча да бүт бардыгы эле мурун ременди тагынбай эле штрафты деле төлөбөй эле жана жол эрежесин бузуп эле келип эле жатканбыз да. Анан штрафтарды көбөйттү, өзгөрттү. Мынакей азыр болсо коркобуз, бардыгыбыз жол эрежесин сактайбыз. Могу жана зордук зомбулук маселеси боюнча мен ойлойм, ушинтип эле гана жеңиш керек да, деп. Анткени жана штрафтарды көбөйтүп, анан кийин жана ответственностьке, жоопкерчиликке тартып ошондой кылсак эле жакшы болот. Анткени жоопкерчилик көбөйбөсө, анан кийин жана штрафтарды көбөйтпөсө, анда мындай ушундай өзгөрүүлөр мындай кичинекей кадамдар менен эле болот да. Анткени болсо мындай жана коопсуздуу шаар боюнча элдин баары против болуп, анан кийин урушуп, анан кырылышып, анан кийин штрафты төлөбөйбүз деп эң акырында төлөп эле келе жатат го. Анан кийин жанагындай авариялар аз болду, мындай жол эрежесин бузуулар аз болду, элдер төлөшүп атат. Анан кийин анткени төлөбөсөң андан дагы штраф көбөйөт да. Анан башка жол жок деп ойлойм. Анткени информирование бул бир жак, анан жана жоопко тартуу бул экинчи жагы. Анан биз жоопко тартпасак, анан бир кишиге бир мамиле, экинчи кишиге эки мамиле, жана двойной стандарт болсок, анда иш өзгөрүлбөйт. Анткени элдер ойлошот, эмне үчүн мен тиги жана мисалы блогерлер бар, инстаграмдын жылдыздары бар, алар болсо ушундайды кылса аларды жоопкерчиликке тартпайт же башка жоопкерчиликке тартат азыраак да. Мындай жөнөкөй киши болсо, блогер болбосо, мындай жылдыз болбосо же мындай акчасы көп болбосо, аны болсо чоң жоопкерчиликке тартат. Ошондуктан бүт бардыгынан бирдей болуш керек да. Туура айтасыз. Ооба, бул нерсеге биз да кошулат элек. Анан кийин ошол соңку Кыргызстанда болуп жаткан бул өкүнүчтүү бир маалыматтардын соңкусу болсун. Бул эми мындай болбой эле койсун деп айтат элем. Мына Сокулукта болгон окуя. 6 жашар баланы Индира аттуу биздин ошо мекендешибиздин баласын өгөй атасы ур токмокко алып, анан бүгүнкү күндө ушул жагдай ушундай болуп атат, анан тосмо арыз жазыптыр, ушундай болуптур деген сыяктуу бир бүдөмүк мындай түшүнүксүз жагдай болуп калды да. Ушул жөнүндө кабарыңыз барбы? Мен бул иш боюнча жана соц тармактардан эле билем. Анан кийин бизде жана Лига защитников прав ребенка деген Назгүл Турдубекова бар. Ал ошонун страничкасынын маалыматына карасак, ал болсо ошо чын эле ошондой урук токмок болгон. Андан кийин болсо жанагы чоң энеси, чоң апасы Ат башы районуна алып кетип, ошондуктан ошол жактан көрүп калып, анан кийин жана балдардын укугун коргоо отделинин иштөөчүлөрү билип калып, анан ошондуктан чыр-чатак чыкты да. Мисалы апасы, чоң апасы алып кетип, анан жана отделдин эме иштөөчүлөрү билбей калса, мындай чыр-чатак деле чыкпайт болчу. Бул боюнча көрүп калгандыктан анан ооба, бул боюнча арыз деле апасы, ошо баланын апасы өкүл болот да, ошо кичинекей баланынчы. Ал болсо арызды бербептир. Ошондуктан жана тосмо арыз же кандай арыз ал деле бербептир. Анткени биринчи арыз болмойын тосмо арыз болбойт. Жок, андай болбойт. Эң биринчи болсо же милицияга кайрылыш керек, же жанагы больницага кайрылыш керек. Андан же эң туура болгон бул милицияга кайрылуу. Милицияга кайрылгандан кийин алар болсо жанагы судмедэкспертизага же направление беришти. Ошол направленияны өткөндөн кийин аякта судмедэксперттер карашат да, мындай кандай денеге кандай жаракат келди, мындай катуу жаракатпы же жеңил жаракатпы, ошонун негизинде гана чечилет да, кайсы статья боюнча жоопко тартылат. Анан ошонун негизинде жанагы бүт бардыгы кете берет да. Бул жерде болсо жана арыз менен кайрылбаса, жана судмедэкспертизадан өтпөсө, анда кандай тосмо арыз болот? Анткени апасы эч жака кайрылган жок.
азыр ушун боюнча эле жана соц тармактарда жана мындай жаңжал болуп атат, анан кийин балага жардам беребиз деп атат, анан дагы бирдеке болуп атат. Бирок биздин маалымат боюнча, менин маалыматым боюнча жана арыз менен апасы кайрылган эмес, анан кийин сот медик экспертизадан өткөн эмес. Демекчи бир атасын бир мындай жазага тартууга азыр мындай мүмкүнчүлүк жок деп ойлойм. Өткөндө эле соц тармактардан эле ишеничтүү булактардан жазылып атат. Мисалы адвокат ошо көмөктөшүп жардам берем деген, ал баш тартыптыр. Анткени ал жерде деген баланын сабалган баланын апасы келип, мен мындай болгон эмес, бул мындай ойдон чыгарылган нерсе. Эмнеге дегенде мен кош бойлуумун, анан баламдагы атасы өспөш үчүн мен муну кайра баш тартам деген сыяктуу айтып атыптыр. Бул жерде кантип болуп калат? Баланын да укугу барбы? Сөзсүз түрдө баланын укугу бар. Анан мен бул жерде бул маалымат боюнча эчтеке айта албайм. Мен билбейм ал адвокат менен, ал юрист менен кандай мамилеси бар, эмне болгон. Бирок бул жерде жанагы баланын укугун коргоо органдары аябай жакшы иштеш керек да. Макул апасы тиги өгөй атасы уруп салды, эмне сабак жейди, анан кийин болсо апасы болсо арыз жазган жок. Но бул жерде жанагы балдардын укугун коргоо органдары бар да. Бизде ар бир акимиятта жанагындай отдел по поддержке семьи и детей деген бар. Алар болсо эң негизги максаты балдардын укугун коргоо. Мисалы үйдө зордук зомбулук болуп атса, апасы деле сабап салса болот же дагы деле сабап атканда ким баланын укугун коргойт? Ошо органдар барып карап туруш керек да. Анан кийин же бул жерге болсо өздөрү билбесе да, жана билбейм, чоң апасы, чоң атасы же туугандары же кошуналары деле чалса болот. Анткени бир жактан бир маалымат алып, анан кийин алар барганда ошонун баарын жана үйдөгү зордук зомбулук болуп атканын көргөндө алар болсо өзүнүн иш чараларын көрсөтүш керек да. Жанагы баланы үйдөн алып кетиш керек эң биринчиси да. Анткени дагы деле зордук зомбулук уланып кетсе болот. Андан кийин болсо жанагы эмеге РОВДга кайрылыш керек. Ушундай эмелер үйдөгү зордук зомбулуктар кайталанып атат. Ошонун баарын кылып, андан кийин болсо жыйынтык чыгарыш керек да. Анткени ошо жанагы балдардын укугун коргоо органдарынын эң негизги максаты жанагы балдардын укугун коргоо. Анан кийин жана ушундай ситуацияларда балдарды коргоп, мисалы эң биринчи балдарды ушул үй бүлөдөн чыгарып кетиш керек. Андан кийин болсо кайрылып тиги органдарга, андан кийин жанагындай Центр защиты детей, башка бейөкмөт уюмдар бар, жардам берет. Ошол жака кайрылып, ушунун баардыгына өзүнүн алгоритми бар да, ошону жасаш керек да. Бизде болсо мындан башка дагы жана горячая линия бар, 111 болуш керек. Аларга да балдар өзү чалса болот. Мен көргөм, мектептерде, көп эле мектептерде жанагындай плакаттар илинип турат да. Үйдөгү зордук зомбулук болсо же сенин укугуңду бирөө бүзүп атса, чал депчи 111ге. Бул бесплатный номер, ар бир бала чалса болот да. Бирок балдар кичинекей да, бизде балдар коркушат. Бизде балдар эмес, аялдар деле коркушат. Аялдар өздөрү кайрыла албай атпайбы биздики? Эми биз азыр көптөр эле ойлонуп атабыз, эмне көптөн бери тиги 2000 жылдан бери көп эле мындай донорлор жардам берип келип аткан. Бизде закондор бар, конституциябыз бар, жана кандай жазага тартыш керек ошонун баары жазылган. Андан кийин биз бүт жерде эле айтып атабыз, мынакей зордук үй бүлөдөгү зордук зомбулук менен жана аялдарга карата зордук зомбулук менен күрөшүш керек. Анан тигини окутуп атабыз, тиги билбейм, аялдарды окутуп атабыз, анан органдардын сотрудниктерин окутуп атабыз, тигини окутуп атабыз. Билбейм, менин оюмча уже баардыгын окутуп бүттүк болуш керек да. Бирок эмне үчүн жетиштүү маалымат? Ооба, эмне үчүн мындай ситуация өзгөрүлбөй атат? Тиги эң биринчи закон бизде, мисалы Россияда азыр закон жок болсо, башка өлкөлөрдө закон жок болсо, бизде закон 2003 жылдан бери эле иштеген. Анан 2017 жылы жаңы закон кабыл алынган, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан коргоо жөнүндө закон. Ал жакта мындай механизмдер баардыгы жакшы болгон, жакшы жазылган да. Эмне кылыш керек, кайка кылыш керек, кайсы органдар жардам берет. Бирок эмнегедир мындай ситуация өзгөрүлбөй атат. Биз мына 2020 жылы кандай эмелер болду? Январда, февралда. Сиз ошого өзүңүз жооп берип көрбөйсүз? Эмне үчүн бизде ошондой өзгөрүүлөр жок? Менин оюмча бизде ойлонгонбуз, ар бир адам өзү мынтип баштабайынча, мисалы мен ушул тармакта иштеп атамбы, мен болсо өзүм жана туугандарымда, өзүм иштеген жеримде ушул жөнүндө маалымат айтып, андан кийин бир жерде зордук зомбулукту көрсөм, өзүм мындай жардам беришим керек да. Же милицияга чаламбы, же өзүм адвокаттык жардам беремби, же айтамбай тияка мындай кылса болот, тияка кылса болот. Андан кийин бул биринчи. Экинчиден болсо мындай көбүрөөк мындай маалыматты таркатыш керек да. Вот азыр мисалы 16 күндө бүт эле телерадио компаниялар мынакей баардыгын освещать этип көрсөтүп эме кылышат. Бирок башка күндөр освещать этпейт да. Мындай чакырсаң алар айтышат, бизде бүгүн политический события болуп атат, ошол жака барабыз, митинг болуп атат, силердин маалыматыңар, силердин мероприятияңарга келбейбиз деп. Бул экинчиси. Үчүнчүдөн жана бүт культура
культуранын баарын үй бүлөдөн чыгат да. Ооба. Биз болсо мен ойлоп атам, мен деле ушундай үй бүлөдө чоңойгом. Бизде эмне деп айтат? Эчтеке деп айтпа, унчукпа, там бирөө урушса өтүп кетет. Анан Эчтеке кийин болбойт. Муну биз деле болгон көргөнбүз. сабап салса биз деле жашаганбыз. Анан кийин биздин апалар, биздин аталар, анан жана күйөөгө чыккандан кийин кайненелер, алар баардыгы эле айтат да. Кайненелер болсо айтат, биз деле келин болуп келгенде биз деле минткен, урушкан, тигинткен, мен деле ошентем депчи. Ошол болсо келип атат. Анан биз үй бүлөдөн баштап жанагынтип тарбия бербейинче, жана бир эле кыздарга эмес, балдарга деле да мындай кандай үй бүлөдө кандай жашаш керек? Бир эле жак эме боло бербейт да. Кандай айтсам, бир эле күнөөлүү боло бербейт да. Эки жакты тең балдарды деле, кыздарды деле өзүбүз деле бири-бирибизди мындай үйрөтүп, кандай жашаш керек, кандай мындай коммуницировать этиш керек, кандай сүйлөшүш керек. Ошонун баары жана культуранын, правовая культура деп коет да, жана укуктук маданият депчи. Ошонун баарын үй бүлөдөн жана детсадтан ошонун баарын үйрөтсөк, анан кийин ар бир адамга мындай терпимый болуп, анан кийин кол көтөрбөй, кыйкырбай, өкүрбөй ошонун баарын жасабасак, үй бүлөдөн ошону көбүрөөк айтсак, балдарга өзүбүз дагы биз балдарга айткан мен өзүбүз ошондойду кылсак, алар бизди турай берет да. Өзүбүз ошондойду кылбасак жакшы болот эле деп ойлойм да. Анан биз баардыгына эле ушуну айтып атабыз. Ушинтиш керек, анан тигинтиш керек, анан канча деген психологдор айтып атат, балдарды воспитывать этиш керек. Алар болсо өзү силердин жашооңорду көрө эле силерден эле үйрөнүп алат да. Биз болсо кыйкырбайбыз, урушпайбыз, тигинтпейбиз. Мен деле балам айтат, үйдө урушканда, мама силер өзүңөр болсо жана үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча иштеп атасыңар, минтпеш керек, тигинтпеш керек. Анан үйгө келгенде, чарчап келгенде бизди дагы урушасыңар, кыйкырасыңар. Эмне үчүн анда бул тармакта иштеп атасыңар? Бул эң туура суроо да. Мен ушинтип ойлойм. Анан да экинчи жагы кандай эме кылыш керек да. Бизде азыр болсо бүт балдардын баары, особенно могу коронавирусте гаджет менен отурабыз го, телефон менен да. Балдарга кандайынан жанагындай мындай тренингдер уже бүт баардыгына мен ойлойм тажап бүтүшү депчи. Может быть какие-то жанагындай компьютердик оюндарды керек. Ошол жакта балдарга оюнуп, мынакей сабасаң мындай болот, мындай болсоң тигиндей болот, калак ачсаң мындай болот. Ошол кичинекейинен баштап, мындай 3 жаштан, 4 жаштан, 5 жаштан баштап ушундай оюндарды ойносо, мындай мээсинде калып калат да. Мындай мен тигин бирөөнү сабасам же урсам мынчага кесилет экен, же мындай болот экен, же тигиндей болот экен. Алар болсо бир жолу ойнойт, эки жолу ойнойт, үчүнчү жолу ойнойт. Ошо мындай башында мээсинде калып калат деп ойлойм да. Сиз уулуңузга эмне деп жооп бердиңиз? Сиз бизге кыйкырбашыңыз керек дегенде. Мен уулум азыр мени уккан жок болуш керек. Мен айттым, эми ооба ошентпеш керек, бирок иногда бывает и такое. Жакшы, эми баягы чынында эле балдарга өзгөчө ошол коомдо болуп жаткан көз караштарга, коомдо болуп аткан окуяларга караганда үйдө болуп аткан нерсе көбүрөөк таасир этет экен дейт. Ооба. Биз эгерде үйдө зорду зомбулукту көргөзсөк, үйдө бир туура эмес кагуу силкини көргөзсөк, кийин деле мисалы күйөөгө тийгенде, аял алганда бул нормалдуу көрүнүш экен деп анан ошону эле кайра жасап атышпайбы? Биринчи үйдөн ошол нерселерди, аял менен күйөөсүнүн ортосунда болгон мамиле, бала менен болгон, балдарга болгон мамиле, мунун баардыгы таасир этет экен да, урматтуу угарманам. Үй бүлөлүк ОК радиосун угуп атасыз. Жакшы, анан бул жерде биз дагы айтып атпайбызбы, мынакей ошол 6 жашта бала бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде сабалганын аны сүрөттөн эле байкасак болот да. Сүрөттөн ушунчалык бир зорду зомбулук көргөзгөн. Анан эми албетте өгөй атасы мен деле айтпайт элем апасына мындай зорду зомбулук кылбайт депчи. Эми ичип алгандан кийин апасына деле балким кол көтөрүп мына ушундай болсо керек. Анткени бул жерде айтпайбыз, анан баласына эле бир кордук көргөзүп, анан кийин аялына болсо апасы мындай зордук зомбулук көрбөсө анда коркпойт болчу. Андан кийин өзү же кайрылат болчу, же өзү баласын алып кетип калмак беле, же дагы бирдеке алып беле, башка эмелердичи. Жакшы. Анан мисалы бул жерде мына ушундай болуп көрүнүп калды, көрүнбөй калгандары канча айтылбай калгандары бар. Анан суроо мындай болсун. Мисалы арыз жазылбай калды дейли, арыз жазылбай калды, ушундай болуп калды. Эми кийинки процесс кандай болот? Мына ушундай болуп элге чыгып калды. Эмне болот эми? Бул жерде кандай болуп чечилет? Менин оюмча бул жерде жанагы үй бүлөнү коргоо органдарынын эле иши болуш керек. Анткени жана Министерство труда и социальной защиты деген бар, ал жерде чоң эме отдел бар. Анан кийин ар бир акимиятта, ар бир райондо ошондой отделдер бар да. Алар эмне кылыш керек? Алар болсо балдардын укугун караш керек. Алар болсо балдардын укугун коргош керек. Ата энеси карабай атса же сабап атса же бирдеке кылса, алар болсо ошол жака барып жана үй бүлөдөгү ситуациянын баарын көрүп, анан кийин бир чара көрүш керек да. Өзүнүн жана функциональный обязанностьтери бар да.
анан прокуратурага кайрылып же жанагы РОВДга кайрылып алардын укуктары бар, ошону кылса болот. Андан кийин жана мынакей соц тармактарга деле ушунун баарын жазып чыгарса бул эң жакшы болот да. Бирок бизде жана мамлекеттик органдар соц тармакка чыкканды жаман көрүшөт да. Андан кийин анткени алар ойлошот да, мынакей бул алардын ишин жаман жактан көрсөтүп атат. Бирок бир жагынан болсо алар болсо ушул иштерди мындай соц тармактарга чыгарып көбүрөөк айтып атсак, анда ушул проблемага көбүрөөк вниманияны буруп, анан кийин болсо мисалы мындай случайлар азыраак болот беле, же органдар көбүрөөк мындай жазага тартат беле, мен билбейм, мен ошентип ойлоп атам. Жоопкерчиликке тартып, андан кийин башка ата-энелер же коркуп калат беле, же может быть так болобу? Эми мына тиги балага өзгөчө көңүл бурулду, ал жагы мисалы тейленди, жолго түштү дейли туура. Атасына кандай болот? Мисалы бул жерде арыз жазылган жок, бирок атасы ур токмок алынган аныкталды. Бул жерде кандай болуп калат? Тосмо арыз деген жок болуп калат деп атасыз бул жерде. Бул жерде мынакей бизде прокуратура органдары бар да, жанагы прокуратура органдары баланын мен оюмча баланын укугун коргоо максатында РОВДга кайрылып жанагы иш козгоону суранса болот да. Андан кийин болсо бизде ушинтип эле калып кала берип анда. Эми апасы мисалы сурана албайт экен. Анткени ал баягы эми мен атасы өстүргөндү каалабайм деп атат. Ошол жерден мисалы ким кайрылыш керек? Балага мисалы же тайнеси же чоң апасында кайрыла берсе болобу, кандай болот? Менин оюмча бул жерде жанагы үй бүлөнүн укугун, баланын укугун коргоо органдарынын иши эле жүргүзүш керек. Аларды чечип койсо болот. Алар болсо кайрылып, андан кийин алар болсо прокуратурага жазып, тияка жазып, бияка жазып кайрылып, андан кийин атасынын ушул кандай бир болбосун жоопко тартуу маселесин чечиш керек да. Анткени булар болсо, биз болсо азыр мындай жаңжал болду, бардыгы осуну 3-4 күндөн бери көрүп атабыз, андан кийин комментарий жазып атабыз, ал мындай экен, анан тигиндей экен, анан органдар мынтиш керек, анан тиги балдардын укугун коргоо органдары жаман иштеп атат деп дагы мисалы бир 5 күн өтөт, 6 күн өтөт же 10 күн өтөт, анан унутабыз. Мындай 2-3 жыл мурун эле ушундай болбоду эле окуя да. Анан кийин бала калып калды. Ошондуктан биз канча бир ай дүңгүрөдүкпү, 2 ай дүңгүрөдүкпү, баарыбыз минттик, анан тигинтик ошо моюнча эчтеке кылгон жок да. Бала майып боюнча калды. Бул жерде деле ошону мен ойлоп атам, жана балдардын укугун коргоо органдары жакшылап иштеш керек. Анан мындай случайлар көп. Анан кийин өздөрүнүн алгоритмдери бар да, өздөрү болсо жана семьяга барып анан карап, анан кийин жана баланы ошол жактан временно чыгарып койсо болот да, временно изъять деген жана башка центрлергечи. Анткени биз билбейбиз, ал баланы үйүнө калтырса атасы же урку же апасы деле айтат, ай мындай жакшы сүйлөшүп анан минтпей, тигинтпей деп айтып койсо болот да. Ал деген апасы да, ал апасын жакшы көрөт да. Ошондуктан жана органдар эле иштешип, жана прокуратура органдары, бизде болсо прокуратура органдары жана билбейм, баардыгын караш керек да. Эми бүт баардыгына көзөмөл кылыш керек да. Кайсыл жерде кимдин укугу корголуп атат же корголгон жок депчи. Ошондуктан мен ойлойм, жана закондордо ушундай механизмдер бар. Ошону колдонуп эле, ошонун негизинде кайрылса болот да. Анан мындан башка жанагы бизде жакшы эле мындай бейөкмөт уюмдар бар эмеспи? Жана мен айтып атам, Назгүл Турдубекова, Лига защитников прав, алар баардыгы жардам берип атат. Мындай ушундай организациялар көп, же психологиялык жардам, юридикалык жактан, социалдык жактан алар бүт баардыгы жардам берип атат. Анан соц тармактарга чыгарган ушул бейөкмөт уюмдар да, алар чыгарбаса биз билбей эле калмакпыз. Ошо бала дагы уруп соолуп анан өлтүрүп деле калышы мүмкүн болчу да. Ошондуктан жакшы эле механизмдер бар, бирок аны колдонуш керек да. Андан кийин бул эң мындай маанилүүсү бул жана биз жана өкмөттүк органдарды иши мындай ачык, андан кийин мындай түшүнүктүү, анан жакшы болуш керек да, өзүнүн жана функцияларын аткарганга да. Мен бизде деле мынакей бир 2 жыл мурун же 2 жыл же 1,5 жыл мурун ушундай болгондо 3 баласын апасынан алып койгон, атасы жана онкологиядан каза болуп калган, анан 3 баласы калып калганда кайненеси кайнатасында, анан ошо келинин үйүнө киргизбей коюшкан, ал кичинекей баласы менен калып калган, анан тиги 3 баланы бербей койгон да. Анан болсо биз психологдор менен бардык, андан кийин жанагы министерствонун жана балдарды коргоо уюм отдел начальниктери менен бардык, алар бардыгы көрүштү. Чын эле ошол үй бүлөдө мындай аябай жаман обстановка, аякта балдар эмес жана чоңдор жашаганга мүмкүнчүлүк жок да. Бирок эчтеке кылбай болдук. Анан
эмне үчүн эчтеке кыла албай коюлдук, анткени ошо мисалы бул Панфиловка районунда болчу. Панфиловка районунун ошол балдарды коргоо уюм отделдин начальниги, ал болсо ошо жана чоң атасы чоң энесинин тарабына туруп алганда аларга жанагындай временное опекунствого токтом чыгарып берип койгон. Ошондуктан биз жакшы чараларды кыла албай калдык. Анан бул жерде мен деле сурадым да, биздин министерствонун өкүлчүлүгүнөнчү, силер иштеп атсаңар, биз иштеп атсак, анан ушинтип 3 балага жардам бере албасак, анда эмне үчүн биз иштеп атабыз? Мындай случайлар абдан көп да. Анда мынча акчанын эмне кереги бар? Мисалы өкмөт канча акча эме кылып беришет да, алар болсо жана кагаздар, жана текучка дагы башка маселелерин билбейм, совещаниялар да. Мен деле ойлоп атам, алардын жумушу көп, бирок ушундай ситуацияларда алар өздөрү эле айтып атат, көп. Андан кийин бул мен иште көрүп калгам да. Андан кийин биз ушундайда жардам бере албасак, анда булар кимге кайрылат? Анан эмне үчүн баардыгыбыз иштеп атабыз? Жана биз, алар да, башка уюмдар, чын эле көптөр айтышат, мындай көп эле организациялар иштеп атат, бирок мындай чыныгына мындай жардам керек болгондо, же чыныгы юридикалык жардам, же чыныгы социалдык жактан жардам, же дагы башка жактан жардам болгондо эч кимди таппайсың деген. Мен ойлойм, какая-то правда есть в этом деп. Туура айтасыз. Убактыбыз бүтүп калыптыр. Сөз темиле баштагандай болдук эле. Анан албетте бүгүн дагы аз да болсо ушу укук маданиятын арттырууга дагы бул рубриканын дагы салымы чоң десем болот. Бизди угуп, биз менен чогуу биргеликте болгонуңузга ыраазычылык билдиребиз. Анан сизге дагы үй бүлөлүк бакыт, үй бүлөңүзгө бизден салам айтып барыңыз, үй бүлөнүн атынан. Анан келе жаткан жаңы жылыңыз менен деп эмтен эле куттуктай берейин. Рахмат, эми жаңы жылга чейин көрүшүп чыгабыз. Чоң рахмат. Буйруса, жакшы. Урматтуу угармандар, анда эмесе биз бул сааттын көчөгөсүн жабабыз. Кезекте болсо Неля Урматтан алтын бала утуп алып, бүгүн бизде укугуңду бил рубрикасында Айжан Жуманалиева адвокат менен биргеликте сөз кылдык. Бизден алыстабаңыз.